Салтанат Мамбет Мусаева мамлекеттик кызматта 15 жылдан бери иштейт. Азыр ал профессионалдык искусствону өнүктүрүү башкармалыгын жетектейт. Буга чейин 21 000 сомдун тегерегинде эмгек акы алчу. Августтан тарта айлыгы 50 000 сом болду. Бул кичине дагы болсо менин үй бүлөмдүн маселесин чечкенге, өзүмдүн жеке маселелеримди чечкенге абдан чоң түрткү болду да. Мамлекеттик кызматкерлердин айлыгын көтөрүп бергендиги бул абдан чоң бир мамлекеттик саясатта дагы чоң кадам болду деп эсептейм. Мамлекеттик кызматкерлердин биринчи жоопкерчилиги, экинчиден өзүнүн ишине болгон стимул. Буга чейин министрликтин жаштар саясаты башкармалыгынын катардагы адиси 12 000 сом алса, эмгек акы жогорулагандан бери 28 000 сомго жакын алууда. Бул биринчи кезекте жаш, кесипкөй адистерди мамлекеттик кызматтарга тартууга өбөлгөн. Мен өзүм башкармалыктын башчысы катарында мурда ошол 21 000 алган болсом, бүгүнкү күндө 56 200 сом алам. Бул аябагында чоң бизде жалпы эле ушул өлкөбүз боюнча деги эле ушул жаштардын бүгүнкү күндө кайра ушул мамлекеттик кызматка дебизби же болбосо ушул мамлекетке жаш баягы кадр маселесинде дагы жаштардын аздыгын айтылып келген болсо, бүгүнкү күндө ушул айлык маянасынын көтөрүлгөндүгүнө байланыштуу бизде ушул жеке сектордо жүргөн жаштар дагы активдүүлүгүн көрсөтүп, азыркы мамлекеттик кызматта мекениме жардам берейин деген жаштардын саны буюрса бүгүнкү күндө аз эмес. Министрликтин кызматкерлери белгилегендей, мамлекеттин мындай колдоосу өтө маанилүү. 1 августтан тартып бюджеттик сектордагы мамлекеттик жана муниципалдык 58 000 жакын кызматкердин эмгек акысы жогорулатылган. Но хотелось отметить, что если раньше заработная плата работников... Мамлекеттик кызматкерлерге мындай көңүл бөлүү биринчи кезекте ар бир кызматкерге шык дем берет. Кесипкөй кадрларды тартууга дагы жакшы өбөлгө. Повышенную заработную плату достойную. Садыр Жапаров президенттик кызматка киришкенден бери социалдык жөлөк пулдардын өлчөмү жана социалдык чөйрөдөгү кызматкерлердин эмгек акысы жогорулатылды. Өткөн жылы аскер кызматкерлерине, сот жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерине дагы эмгек акы төлөөнүн жаңы деңгээли белгиленген. Августтан тарта мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин эмгек акысы 100%дан 200%га чейин көтөрүлдү. Бактыгүл Султанбек кызы, Рыскелдик Окулбеков, Ала Тоо 24.